Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Көк Бөрүдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен бөлүшүүнү улантабыз. Бул чыгарылышта Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясында болуп жаткан өзгөрүүлөр тууралуу айтабыз. Ошондой эле Чүй облусунун райондар аралык турнири качан болот? Баш байгеге кандай автоунаа болот? Сары Өзөнгө кайсы жаңы аттар келди? Ушул жана башка суроолорго бул берүүдөн жооп таба аласыздар. Андыктан видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Чүй облусу 2024-жылдагы сезонго эмитен жаңы дем менен даярданып баштады. Биринчи кезекте облустук федерациянын жетекчилери толук алмашты. Сентябрь айынын аягында Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясынын өкүлдөрү район жетекчилери менен жыйын өттү. Жыйындын алкагында жаңы жетекчилик жана жогорку лиганын Сары Өзөн командасы жөнүндө талкуу болду. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Ал эми Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясынын жаңы жетекчиси Абылкасымов Айбек дайындалды. Эскерте кетсек, буга чейин Райымкулов Бактыбек Кемелбекович болуп келген. Мурдагы президент Бактыбек Райымкуловго ат мингизип сый көрсөтүү менен узатышты. Сары Өзөн командасынын жаңы жетекчиси деп Манас Дөөлөталиев дайындалды. Жаңы жетекчи жөнүндө айта кетсек, Айбек Абылкасымов Көк Бөрү мектебин уюштуруп, аны жетектеп, Көк Бөрү мектеби деген команданы биринчи лигага алып чыккан. Дал ушул командадан көптөгөн мыкты оюнчулар чыгып, бүгүн жогорку лигада ойноп жатышат. Ошондой эле Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясынын вице-президенти кызматына 3 адам дайындалды. Алар Медет Койлубаев, Куат Камалдин уулу жана Мирлан Курманалиев. Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясы расмий маалымдайт. 20-21 октябрь күндөрү Бишкек шаарынын Ак Кула ат майданында Чүй облусунун район аралык оюндары өтмөкчү. Чүй облусунун 8 район арасында командалар күч сынашат. Баш байгеге төмөнкү автоунаа берилет. Кудай буйрса, октябрдын 20-сына 21-inde Көк Бөрү Ак Кула ат майданында болот, кудай буйрса. Бишкекте. Башталышы саат 11-де. Чүй облусунун 8 район арасында оюндар болот. Ошол жерден жакшы балдар, жакшы аттар тамдалып, Сары Өзөнгө да алабыз балдарды. Балдарды, аттарды дагы экинчи командадан ошактан түптөп, балдарды тамдап, күчтөп буйрса. Кийин келечек балдарды. Байгеси эмне байгеси? Байгеси биринчи место машина болот, экинчи место 100 000, үчүнчү место 50 000 болот. Сары Өзөн командасына бул ат жаңы келди. Замир Байкеден келди, Пилотскиден. Замир Байкеге Алла разы болсун. Намыска деп бер. Сары Өзөнгө намыс аттар келе баштады мына. Кудайым буйруса. Манас жетекчи. Мелбурттан келди, кудай буйруса. Чүй муындардын подаркасы Сары Өзөнгө. Мына защитник дагы. Защита. Маникер. Маникер бе? Кахраман баласы? Прямой бе? Прямой баласы. Канча жаш болду улай? 7 жаш болду. Бул да Замир Байкенки? Бул Замир Байкен. Замир Байкеге Алла разы болсун. Бир эмес эки атын берди ошондо, Белек Байке, Пилотский. Пилотскийдики, Сары Өзөндүн дагы бир защитник аты. Ходу нападенияга. Сары Өзөн командасындагы жаңылануулар командага 2024-жылы чемпион болууга жардам береби? Ой пикир калтырыңыздар.